$20 миллион чукул баадагы жарым тоннага жакын баңгизат кармалды. Борбор Азия аймактары аркылуу жакынкы чыгыш Европа өлкөлөрүнө ири көлөмдөгү эл аралык баңгизат ташыган канал аныкталып, анын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. УКМКнын маалыматына ылайык, Ош облусунда атайын жашыруун жерге бекитилген оор жүк ташуучу унаа кармалган. Анын ичинен жалпы салмагы 440 килограммдан ашык болгон баңгизат табылды. Кармалган маңзаттын базардагы баасы $20 миллион түзөт. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө шектелген 2 жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда аталган банги каналга тиешеси бар адамдарды аныктоо жана аларды жоопко тартуу боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. УКМКдан билдиргендей, мындай ири көлөмдөгү баңгизатты колго түшүрүү биринчи жолу болду. Кармалган героиндин учурундагы базардагы баасы 20 миллион АКШ долларынан ашык сумманы түзөт. Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 98-беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүшүнүн алкагында баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө шектелген Кыргызстандын 2 жараны кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда аталган банги каналга тиешеси бар адамдарды аныктоо жана аларды жоопко тартуу боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк жылдарында укук коргоо органдарынын практикасында биринчи жолу ушундай ири масштабтагы банги каналынын ишине бөгөт коюлуп, рекорддук көлөмдөгү героин түрүндөгү банги затын колго түшүрүүгө мүмкүнчүлүгү болду. Маалымат катары айтып кетсек, 2020-жылдын Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк отчетуна ылайык, дүйнө жүзүндө 35 миллион адам банги затын колдонуудан жабыр тартышууда. Ошол эле учурда банги затты колдонуудан улам болжол менен 200 миңден ашык адам көз жумууда.